Бүгүнкү биздин каарманыбыз мына ушундай көз жоосун алган кыргыз улуттук кийимдерин тигип, көпчүлүк айымдардын алкышына татып келе жаткан дизайнер Борол Ташиева болмокчу. Каарманыбыз ар дайым изденүү менен аракеттин үстүндө жүрөт. Ошондуктанбы Борол айым тиккен көйнөктөр бири-бирине окшобой өзгөчөлөнүп турат. Ар бир оймо чиймеде терең бир түшүнүк камтылган. Ошондуктан айымдардын жаш өзгөчөлүгүнө карап оймолорду түшүргөнгө аракет кылам дейт Борол айым. 6 баланын мээримдүү апасы Борол айымды мээниткеч деп айтсак жаңылышпайбыз. Көйнөктөрдү тигүү менен гана чектелбестен, чыптама, белдемчилердин да коллекцияларын чыгарсам деген кыялым бар дейт каарманыбыз. Мен кичинекей кезимден эле кызыкчымын. Мен тайенем раматлык аябай күчтүү шырдакчы болгон. Шырдак жана колго эле чапанды биз илгери эле апам менен тайенем экөө тиккен да. Алар машинеде эле жок болсо керек эле бизге колго эле шырып кийгизип беришчи. Ошол эне менен талашып эле мен деле шырып, жана кичинекей курчактарга көйнөк тиге коюп, кичине курчактарга бир тайенемдин жакшынакай материалдарын бузуп эле ошолорго бирдеме тигип эле ошо жанталашып ошо тайенем менен калган талант болуш керек. Мен ошо тайенем менен кошо жүрүп эле бүт ошонун кылган эткенин бүт үйрөнүп калдым да. Кыргыз улуттук кийимдерди тигип баштаганыма быйыл буюрса 5 жылдын жүзү болуп атат. Буга түрткү эми ошол 2011-жылга чейин Россияда иштеп жүрдүм. Ошол жерде көбүнчө баягы ар улуттар чогуу иштеп жүргөндүктөн тияктагы өзбектердин, азербайжандардын, армяндардын эми баягы кийингендерин көрүп, өздөрүнүн кийимдерин эч качан унутка калтырган эмес. Анан биздин ошо кыргыздын улуттук кийимдери унутка калып бараткан себебинен анан мен өзүмчө ойлодум уже өзүбүздүн улуттук кийимдерди күнүмдүк кийген кийимге айландырсак болот деген ой келди мага. Анан ошол 2011-жылдын аягы 2012-жылдан баштап ушул өзүбүздүн бир кийимдерди тигип баштап көрөйүн деп биринчи ошол өзүмдүн бир туугандарыма эжекеме кийгизип көрдүм, сиңдиме кийгизип көрдүм. Эми бара анан кийин такшалып качество жагына карай баштадык. Сайманын качествосуна карай баштадык. Бул идеяны мен аябай эле кыйынмын, мен өзүм чийип, өзүм мындай ойлонуп кетем деп айта албайм. Бул мага нукура талант. Мен окуган эмесмин. Илгерки өзүбүздүн ата-бабаларыбыздан калган тарыхтагы раритетке барам, китепканаларга барып ошол жердеги китеп баракчаларын барактап, ошол жерден алам көбүнчө. Илгерки сүрөттөрдү, тарыхта калган сүрөттөрдү көрөм. Анан азыр интернет баракчалары көп. Ошолордон алып эле сөзсүз ошол көйнөктү көрсөм, мага жаккан бир көйнөктү көрсөм, ошого сөзсүз биздин улуттук бир идеяны кошуп, ошол идеялар менен чыгарам да. Азыр эми мени сүйүнгөнүм ошол жалаң кыргыздын кийимдерине талаптар күч болгондугуна байланыштуу болсо керек. Бизде дизайнерлер өтө көп. Дизайнерлердин арасында окуган дизайнерлер бар, таланттуу өзүнүн арагынан таланты менен чыккан дизайнерлер бар. Ошолордон айырмаланып, меники көбүнчө бархыт менен иштейм. Бархыт деп бул мисалы үчүн Саманчиева деген жакшы биздин дизайнерибиз бар. Алгыс жалаң биздин жана куржун таарлар менен иштеген болсо, мен илгерки ошол апаларыбыз, ата-бабаларыбыз кийген бархыт менен иштейм. Пам бархыт менен иштейм. Менин айырмам ошол. Биздин матабызда айырмачылыгыбыз бар да. Бирөө жалаң таар менен иштесе, бирөө жалаң бархыт менен иштесе, бирөө жалаң жанагы адрас деп илгерки маталар менен иштеп баштадык да. Меники көбүнчө ошол азыр парча, анан кийин бархыт айырмачылыгым ошондо. Understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise our glass. Талабы күч эле болуп атпайбы? Эми бул үлпөт көйнөгүн кийбеген кыз жок да.
Ошондуктан анан ошон үчүн бул бир эле улуттук кийимдер менен отурбастан кыздардын талабы боюнча бул үлпөттүк көйнөктөрдү да алып келип баштадык. Бул жерде бул көйнөктөрдү Москва шаарынан алып келем. Анын ичине сөзсүз өзүбүздүн улуттук кийимдерди кошобуз. Бул үлөн үлпөт көйнөгүн улуттук жанагы үстүнө чыптамасын кийгизип берип атам. Азыркы үлпөт көйнөктөрдү мен кыздарга аябай ыймандуу болуп баратат. Биздин кыргыздын кыздары эч качан ачык кийинишпейт. Үстүнө сөзсүз түрдө азыр биз орусча айтканда балеро, кыргызча айтканда эмне деп коет, чыптама. Сөзсүз сайманы сайып, ошонун үстүнө ошо чыптамаларды кийип баратат. Кийип кетип атышат да кыздар. 5 жылдын ичинде мен биринчиден айтар элем ошол кыргыз улуттук кийим чыгарганыма сүйүнөм биринчиден. Экинчиден болсо бул жетишкендигим кыргыздар мени билип, биздин ушул элдерибиз билип, мага келип кардал болуп ушул кыргыз улуттук кийим кийгендиги. Үчүнчүдөн болсо башка орустун шаарларына барып, Новосибирскиге, Москвага, Красноярскиге барып биздин улуттук кийимдерди ошол жака көрсөтүп келдик. Аябай кыргыздар жакшы кабыл алышты. Биздин Нооруз майрамы азыр былтыркы апрелдин 6-сында ак элечек энелер күнү деп белгиленип, ошол жерге дагы жалаң кыргыздын кийимдери чыгарылды. Ошол жактарга чакырылып, азыр эми бара-бара атым чыгып дегендей элдерге көрсөтө баштадым. Жетишкендигим жакшы эле буюрса. Бурул эже экөөбүздүн иштешкенибизге 1 жылдын жүзү болду. Аз убакыттын ичинде болсо дагы Бурул эже экөөбүз тил табышып, эженин мээримдүүлүгү, ишке берилген Бурул эженин көптөгөн үлгүлөрдү алсам дейм, аял затына эң керектүү мүнөздөрү, кылыктары көп жерлери жагат. Канча ачуусу келсе дагы билгизбей, "Кел мындай аксак кандай болот?" деп сурагандары, ошондо да кеңешип кандай кылалы, ушундай аксак болобу, сенин оюң кандай деп сураган жерлери көп жагат. Бурул эже менен иштешкениме сыймыктанам. Анткени Бурул эже экөөбүз эже сиңдидей иштейбиз. Ата-энем чабан болду. Ошо кичинекейимен мал менен чогуу өстүм деп атпаймынбы? Ошондуктан жана апам менен атам үй алабыз деп ошол эмени малды сатабыз, эчкилерди сатабыз деп келип, КамАЗ менен келип алышыптыр да. Анан мен аны болсо камап коюп кетип калганмын. Анан мен камап койсом эле сатылбай калчудай болчу. Камап коюп кетип калсам апамдар издеп мени. Ошентип ошол күнү базарга кечип барышканда, ошентип эчкилердин балдарын жакшы көрчүмүн да. Бардык эле жаныбардынбы же адамдынбы баласы жакшы болот го. Ошо жакшы көрүп тиги эчкилерди, козуларды бергим келбей, бекитип камап саттырбайм депчи. Ошентип апам менен атаман аябай катуу таяк жеген кичинекейимде. Негизи атам раматылык болуп кетти. Атам ушу чач кыркканды жаман көрчү, аябай жаман көрөт болчу да. Анан атамдан коркуп үйгө келгенде чачыбызды кыркып алсак, постоянно жолук салынып кетчүбүз такай. Анан бир жолу мен унутуп калыптырмын да. Атам ошко барып калды. Атам келерин деле укпайм да эми. Ал мезгилде телефон деле жок. Анан атам окуу жайга кирип келди. Анан чачым узун болчу да. Анан көкүлмү могу жерден кылып кыркып алганмын. Атамын келгенин билбей эле түз атыма барып жолугуп алыптым да. Мени чакырып атат, атаң келиптир десе эле жүгүрүп чыгып, атам сагынып кетип, аябай жүгүрүп чыгып алыптым. Анан көкүлмү кыркып алганмын да. Анан атам ошондо жакшынакай кылып маңдайыма нөөп туруп, сага окшогон менин тилимди укпаган кызды жаман көрөм, мен сага окшогон кызым жок деп койду да. Эмнеге экенин билбейм. Кийин анан атам кайра барып ыйлап, "Эмне болду ата?" десем, көкүлүмү кыркып алган экен. Ушунчалык ошондой атам катуу киши болгон. Алай районундагы Жошолу деген айылда Сырлов мектебин бүттүм. 8-ди бүтүрүп эле ошко студент болуп кеттим. Барып апамдар мени негизи башка окууга жөнөткөн. Өзүм музыканы жакшы көргөндүгүм үчүн музыкалык билим алгым келип, ошол педучилищанын музыкальный отделениясына тапшырып өтүп кеттим да. 1989-жылы педагогикалык окуу жайын бүтүп, мектепте 90-жылдан баштап мектепте музыкалык сабактан бере баштадым. Укчу мени угуп турчу апакем, сенсиз мага түгөнбөстүр берекем. Бактуумун бул дүйнөдө чексиз мен, ай чексиз мен.
алтын апам өзүңө миң мертебе. Бактылуумун бул дүйнөдө чексиз мен, ай чексиз мен. Алтын апам өзүңө миң мертебе. Бир жолу үйдө жок элем, кездемелерди кыркып, көйнөк тигем деп чачып кыркып, анан келсем жок өзү. Ойноп кетип калыптыр. Бурул ошондой кичинесинде тентек эле, кичинесинде эле ошондой эмеге, көйнөк тиккенге, чеберчиликке көңүлдүү кыз эле. Анан эми чоңойгондо дагы ошо тикмекчиликти тигип атат. Менин каалагандарымды тигип берет. Кызым ошо бат-бат акыбалымды сурап, ооруп атасыңбы апа, ден соолугуң кандай, эмнеден камчылыгың бар апа деп ушинтип сурап турат кызым. Уулум аз эле да, анан дагы бир уул болуп калса экен деп ошондой тилегим менен бурул койгом. Өзүмүн 7 балам бар. 7 баламан 40 неберели болдум. 40 неберенин чайын ичип, ратын көрүп отурам. Анан дагы олордон 10 чебере көрүп отурам. Чеберелердин, неберелердин затын көрүп, ошолордун көркү болуп төрүндө отурам. Ошолордун амандыгын, эсендигин тилеп отурам. Кичинекей кезимде кыялым ушунчалык ырчы болгум келчү да. Укмуш жанагы Канкер Алиеваны, жанагы Гүлсүм Мамашева, ошолордун ырларын угуп, ошолордун ырлары менен чоңойдум десем болот. Апамдар жокто, же болсом апамдар кичине айыл-пайылга коңшу колоңдорго кирип кетсе деле жүгүрүп эле чыгып тандырдын башына, сахна мени сахнам тандыр эле да, тандырдын башы. Тандырдын башына чыгып алып анан кийин бир ырым бар болчу, ошону ырдап жүрчүмүн кичинемде. Ошонтип ырдап атсам апам келип анан кийин чыбык менен уруп анан түшүрчү да. Тандырдын башынан апамдын чыбыгысыз тандырдын башынан түшчү эмесмин, сахна меники тандыр болчу да. Аны атам ошо илгери деген ырчы болгондо аябай жаман көрчү эмеспи. Ырчы болсоң үйгө келбе деп. Ошондуктан ырчы болбой калганмын. Атам каршы болуп, ондон кийин эле окууну бүттүм. Анан турмушка чыгып кеттим. Турмушка чыккандан кийин деле ушул кыялымды жолдошума айттым. Жолдошум экөөбүз чогуу окуп, чогуу бүттүк. Ал деле түшүнсө болот, бирок эмнегедир ошол маалда, ошол убакта деген ырчы болгонду аябай жаман кабыл алышыбы элибиз. Ошондо жолдошум каршы болду. Андан кийин жолдошум каршы болгондон кийин анан унутулуп баратат. Уже мугалим болуп иштеп, мектепте иштеп, анан бала төрөдүм, балдарды чоңойтуш керек, балдарды тарбиялаш керек. Ошо менен ушул көп ушул кыялым унутта калып кетти да. Эми сен айткандай кийин деле ырдаса болмок. Анан бул кыялымды ойлоп жүрдүм, ушу балдарым чоңойсо, балдарым мени тартып, бирөөсү экөөсү таланттуу болуп калса, ушу балдарым ырчы болсо деп ушул тилек менен жүрдүм. Анан ошол канчалаган жылдар өтүп, балдарым чоңойду буюрса. Балдарым азыр эми менин ошо кыялымды ишке ашырып, азыр ушул убакта балдарым ырдап атышат. Кудайга шүгүр, ошо балдарымды ырдаганы мени аябай сүйүндүрөт, кубандырат. Туям апа эмгегиңди мендеги, ак сүтүңдү акташ менин милдетим. Жүрүк азыр жүрөгүмдү өйүтүп, ай өйүтүп. Жүрөгүмдүн төрүндөсүң дайым сен.
бактысына кубанып эчен жылды карыттың го апа кем ай апа кем эсендигим Кудайдан миң суранып эчен жылды карыттың го апа кем ай апа кем эсендигим Кудайдан миң суранып Эми болбойт, бирок болбосо да кайра ошону баягы кыялданасың да, кайра аркага кайтсам мен кайрадан ушул ырчылыкка катуу чамданмакмын да. Эч кимге карабай туруп, апаман дагы, атаман да сурабай туруп кайра ырчылыкка катуу шак таштамакмын. Энекем, 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 дүйнөдө табыбыз берекем. Мен дагы дени сак болоюн ай, оорубай жүрөк көрсенесен. Мен дагы дени сак болоюн ай, оорубай жүрөк көрсенесен. Эми ападан ыйык нерсе жок. Апабыздын мээрими аябай күчтүү. Мамамдын ойлоп чыгарган кайсы ткань менен, кайсы цвет менен кайсы цветти сочетание кылгандарын бүт аябай жакшы да. Андай качествосы аябай күчтүү мамамдын. Жумуштарынын баары эле жакшы чыгат. Тигүүчүлөрдүн жанында обязательно отуруп алып объяснять этет. Тигүүчүлөр не то тип калса анын кайра мондай эле тийишиңер керек, мондай кылышыңар керек деп бүт баарын объяснять этип чыгат да. Апам күчтүү аял. Бүт баарына чыдамдуу. Эмне болбосун бүт баарына чыдайт да. Аябай чыдамдуу, күчтүү аял болуп. Мен дагы Кудайым буйрса ошондой аялдардын бирөөсүнөн болгум келет мамамдай. Бурулайым үй бүлөсү, бир туугандары менен табият койнунда эс алганды жактырат. Жан дүйнөсү музыкага жакын болгондуктан эки уулун, тактап айтсам Жебе тобунун мүчөсү Медер жана Кумардын ырчы болушуна апасынын салымы чоң. Бурулайым музыкалык кесиптин ээси болгондуктан ар дайым балдарына кеңешин айтып, ар убакта аларды колдоп келет. Жумуштан баргандан кийин сөзсүз түрдө тамак жасаш керек. Тамак жасайм, тамактын түрлөрүн. Мен апам кичинекейимде баягы кыз көппүз. Апам мени тамак жаса деп деле кыйнаган эмес экен. Ошол чоңойгондон кийин эрте турмушка чыктым. 18 жашымда турмушка чыгып эле. Мага ошол турмушта бардык келин болгондон кийин өзүң билесиң да, бүт тамакты жасаганга үйрөнөт экенсиң. Башыңа келсе байтал жорго дегендей, ошондуктан бүт тамакты жасайм. Бул менин балдарым, менин үй бүлөм. Бул менин жакшы көргөн апам. Бул чоң кызым Бегимай. Балам Медер, Кумарбек, Айбике. Анан кенжетайым Фирдаус. Булар неберелерим. Аишка, Рапунцель кызым. Рапунцель. Амирчик. Амирчик. Жаным. Привет. Салам. Неберелерим. Балдарымдын жакшы көргөн тамагы манты, анан плов. Көбүнчө ушу үйдө плов жейбиз. Атабыз болсо азыр жумушта. Жумуштан себептер менен ушул маалда келе албай калды. Эң чоң балам бар, ал дагы Москвада. Баланы кимдер сүйбөгөн, бапестеп багып күйбөгөн. Баласы үчүн жок чыгар, башына азап үйбөгөн. Тумулуп калса баласы, төгөнөт экен аргасы, берүүгө даяр жанында бол сен.
сүйнөлүң кыйналып бала бакпаса унутат кыйын күндөрүн эмгегин улуу актаза элжиреп ойлоп күнүтүн эртеңден үзбөй үмүтүн эси болуп жашоонун эната жашайт бал үчүн. Birde jigit töminet, birde jigit çöjüröp. Tömingende jigitdi, töbösüne götörüp ay tögörüptü biljüröp. Çöjürgöndö jigitdi, çöjürgöndö jigitdi. Jönjürböйт homo bul dep, jölöйтүртү белгилүү. Jönjürböйт homo bul dep, jölöйтүртү белгилүү. Аскар тоонун этеги барып жак болот. Бир атанын балдары алты тууган болсо да катташпаса жат болот. Агайныңды жаман деп тууган кайдан табылмак, аргымакты жаман деп ай будан кайдан табылмак. Аргымакты жаман деп ай будан кайдан табылмак. Жалгыз өгүз кош эмес, жакташкан дос эмес. Жакшы жаман күндөрдө жардам берип жаныңдан ай жан күйбөсө дос эмес. Тайгак жолдо, тар жолдо, тагдыр тайкы болгондо тамашалап кеп айтыбай табалаган дос эмес. Тамашалап кеп айтыбай табалаган дос эмес. Ата энеңдин кадырын көзү барда билип жүр. Карысы бар баланын ата энеңдин кадырын өзү барда билип жүр. 15-тен өстүргөн эсин тепкен ат жаман, өзү өртөп куйкалап өздөн чыккан жат жаман. Өзү өртөп куйкалап өздөн чыккан жат жаман. Көргөн аксакал кары болот билип жүр. Кары сөзүн капка сал, кары сөзү жаштарга дары болот билип жүр. Эгер кейген көктөн түшкөн пир эмес.